Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Бардығымыздың жаратушымыз болған Аллах Таалаға шексіз шүкірлерді айтып, сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға Аллах Тааланың саламын жана тынчтыгын тілеп, бүгінгі сабағымызды баштайбыз. Иншаллах бүгін біз оқиясынан үлгі, өрнөк жана аябай чоң сабақтарды ала турган улуу белгилүү сахаба бул Абдуллах ибн Мас'уд. Кана яумайзин гуламан яфиан лам южавизил хулума. Ал кезде Абдуллах ибн Мас'уд балакатка жетелик жаш бала болот. Ва кана ясраху фи ши'аби Мекката ба'iдан анин нас. Адамдардан, коомдон алыс жерде Меккенин тоолорунда кой кайтарат болчу. Ал кимдин кой болчу? Уқбат ибн Аби Муайт деген жахилият орында аябай абийирдүү бай мансаптуу адамдардын бири болот. Бул пайгамбарыбызга аябай азаптарды көрсөтөт, тоскоолдуктарды кылат, ушунчалык кыйноолорду кылат. Ушундай эле мусулмандарга да ушунчалык азап көрсөткөн адам болот. Кана насу юнадунаху ибн Умми Абдин. Адамдар Абдуллах ибн Мас'удду Умми Абдин баласы деп чакырышат болчу. Ал эми өзүнүн аты Абдуллах, атасынын аты болсо Мас'уд болот. كان الغلام يسمع بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم الذي ظهر في قومه فلا يأبه لها لصغر سنه من جهة ولبعده عن المجتمع المكي من جهة أخرى. Бұл жаш бала Абдуллах ибн Мас'уд пайгамбарыбыздын кабарлары жөнүндө, исламды алып келгендиги жөнүндө уккан эле дейт. Бирок бир тараптан алып караганда жаш болгондугуна байланыштуу ага көп маани берген эмес болчу да. Кайдыгер мамиле кылып койгон болчу. Экинчи тараптан алып караганда бул дайым коомдон алыс жүргөн да. Адамдардан дайым алыс жүргөн. Неге? Бунун адаты болгон, ушундай адаты болгон. Күнүгө эртең менен Уқбат ибн Аби Муайттин койлорун кайтарганы эртең менен эртелеп чыгып кетет эле дейт. Ошондой эле кайтып келгенде кечинде кайтып келет эле дейт да. Ошол үчүн адамдарга көп кошулган эмес эле. Ушул дагы себеп болуп пайгамбарыбызга көп көңүл бөлбөгөндүгүнө себеп болгон эле. وفي ذات يوم أبصر الغلام المكي عبد الله بن مسعود كهلين عليهما الوقار يتجهان نحوه من بعيد. Ушинтип бир күнү Меккенин тоолорунда кой кайтарып жүргөндө алыстан бир 30-40 чамасындагы эки адамды көрөт да. Ушул тарапка келаткан, өз тарапка келатканын көрөт. وقد أخذ الجهد منهما كل مأخذ واشتد عليهما الظمأ حتى جفت منهما الشفاه والخلوق. Ал эки адам ушунчалык көрүнүштөрү, абалдары чарчаңкы эле дейт да. Аябай чарчап калышкан болчу экөөтөң. Жана суусап, ушунчалык суусап жүдөп калышкан дейт да. Ооздору, эриндери кургап, тамактары ушунчалык кургап калган дейт да. Араң басып калышкан дейт. فلما وقف عليه سلم وقال. Ал эки адам Абдуллах ибн Мас'удга келет дагы салам беришет. Ошондо айтат: "Я гулам, эй бала" дейт да. "Яхлиб лана мин хазиhi шияхи ма нутфиу бихи замаана." Эй бала, ушул койлорумдан бирисин бизге саап берчи, сүтүнөн берчи. Биз аябай суусадык, суусундугубузду кандырайлы деп айтканда, "Ва набуллу уруқана." Ошондой эле тамырларыбызды бир аз нымдайлы, суулайлы дейт да. Ушунчалык суусап кетишкен эле. فقال الغلام لا أفعل. Ошондо бала айтты: "Мен мындай кыла албайм" деди. Мындай кылбайм деди. "فالغنم ليست لي وأنا عليها مؤتمن." Бул койлор менин койлорум эмес да. Мен буларга, бул койлор мага аманат кылып берилген, мен кайтарып гана берем. Аманатка кыянат кыла албайм деп айтат. فلم ينكر الرجلان قوله وبدا على وجهيهما الرضا عنه. Ошондо ал эки киши бул жаш баланын айткан сөзүнө ачууланып, мындай жаман көрүшпөдү. Тескерисинче экөөтөң ушунчалык жылмайып, андан разы болгонун билдиришти да. ثم قال له أحدهما. Ошондо ал эки кишинин бирөөсү балага айтты, Абдуллах ибн Мас'удга: "Дуллани аля шатин лам янзу алейха фахлун." Мага бир сүт чыкпаган бир эркек кочкорду көрсөтчү мага деди да. Ошенткенде فأشار الغلام إلى شاة صغيرة قريبة منه. Абдуллах ибн Мас'уд жакын жерде турган бир эркек бир козуну көрсөттү. فتقدم منها الرجل واعتقلها وجعل يمسح درعها بيده وهو يذكر عليها اسم الله. Ошол киши барып туруп, ал козуну кармап байлап туруп, колу менен
желинин эмчектерин сылап баштады да. Эмчектерин сылап, ошол эле учурда Аллах Тааланын атын эскерип жатты да. فنظر إليه الغلام في دهشة وقال في نفسه ومتى كانت الشياه الصغيرة التي لم تنزع عليها الفحول تضر لبنا. Абдуллах ибн Масуд аябай таң калыштуу жүз менен карап туруп, ичинен ушинтип айтты да, ичинен. Качан эле ушундай кичинекей бир эркек козу сүт берсин деп таң калып айтып атпайбы ичиненчи. Качан эле берип жүрдү эле, мындай болушу мүмкүн эмес, эч качан болгон эмес, болбойт да деп айтты да. لكن درع الشاة ما لبث أن انتفخ وطفق اللبن وينبثق منه سرا غزيرا. Кичине туруп эле ошол киши сылап эмчегин сылап жатканда шишип баштады дейт. Желини шишип, эмчектери шишип чоңоюп кетти дейт да. Чоңоюп кетип, аябай сүттөр атып чыгып баштады да. Сааган сайын сүттөр ушунчалык атып, аябай көп сүт чыкты дейт. فأخذ الرجل الآخر حجرا مجوفا من الأرض. Ошол эки адамдын беркиси болсо, дароо жерден ичи чукур кесеге окшогон бир ташты алды дагы дейт. وملأه باللبن وشرب منه وهو صاحبه. Ошондо ошол ташты алып туруп, сүт толтуруп, өзү дагы ичти, берки досу дагы ичти дейт, сап аткан досу дагы. Сумма сакаяни маахума. Алар мага дагы сүт беришип, мен дагы ичип, аябай үчөөбүз тең тойгуча сүт ичип, суусундугубуз канып отуруп калдык дейт. Ва ана ла акаду усаддиqu ма ара. Мен дагы деле көргөнүмө ишенбей жаттым дейт да. Кантип эле бир кичинекей козу болгондо дагы эркек, андан кантип эле сүт чыкмак, өмүрүмдө мындай нерсе көргөн эмес элем дейт да. Ошол көргөнүмө дагы деле ишенбей отурдум дейт да, эч ишене албай. فلما ارتوينا قال الرجل المبارك لدرع الشاة. Ошондо суусундугубузду кандырып отуруп калганыбызда баягы берекелүү адам айтты дейт. Ошол козунун эмчегин карап туруп, кичирейгин деп айтты дейт да. Сен өз абалыңа кайтканың деп айтты дейт. Инqabid فما زال ينقبض حتى عاد إلى ما كان عليه. Ошондо мурда кандай болсо ошол абалына кайтып калды дейт анын эмчеги. عند ذلك قلت للرجل المبارك علمني من هذا القول الذي قلته. Сен ошол айткан сөзүңдү мага дагы үйрөтчү дейт да. Ошол козунун эмчегин сылап жатканда Аллах Тааланын атын эскерип жатты да. Ошол сөздөрүңдү мага дагы үйрөтчү деп айтат. فقال لي إنك غلام معلم. Ал киши мага сен аябай адеттүү, зирек, мындай көрө билген, көрөгөч адам экенсиң деп айтты дейт. كانت هذه بداية قصة عبد الله بن مسعود مع الإسلام. Бул Абдуллах ибн Мас'уддун исламдагы окуясынын башталышы болчу дейт. إذ لم يكن الرجل المبارك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن صاحبه إلا الصديق رضي الله عنه. Ал эки адамдын бириси бир гана пайгамбарыбыз гана болчу дейт. Анын экинчиси, анын досу Абу Бакр ас-Сиддиq болчу да. فقد نفر في ذلك اليوم إلى شعاب مكة لفرط ما أرهقتهما قريش ولشدة ما أنزلت بهما من بلاء. Ал күнү пайгамбарыбыз менен Абу Бакр ас-Сиддиq Меккенин тоолоруна эмне үчүн качкан эле? Себеби Курайш эли, мушриктер, капырлар ушунчалык өздөрүнүн азаптарын көрсөтүп аларга, мусулмандарга ушунчалык кыйнап чарчатып койгон болчу да, мусулмандарды. Баштарына ушунчалык балейлерди салган болчу. وكما أحب الغلام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصاحبه وتعلق بهما فقد أعجب الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه بالغلام وأكبر أمانته وحزمه وتوسم فيه الخير. Ал кичинекей бала Абдуллах ибн Мас'уд пайгамбарыбызды жана ошондой эле анын досу Абу Бакр ас-Сиддикти жакшы көрүп, аларды сүйүп калгандай эле пайгамбарыбыз дагы Абу Бакр дагы ал жаш баланы жактырып калышкан эле дейт да. Жана анын аманаткөйчүлүгүн, аябай мындай бир нерсеге бышык турарын сөзүндө ошонусун көрүшүп, аябай ошол нерсесин урматташты пайгамбарыбыз менен Абу Бакр. Ошондой эле ал баладан көрүнүшүнөн эле карап туруп бир жакшылыктын, бир берекеттин аламатын көрүшөт да. لم يمضي غير قليل حتى أسلم عبد الله بن مسعود وعرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخدمه فوضعه الرسول صلوات الله عليه في خدمته. Андан көп өтпөй эле Абдуллах ибн Мас'уд ислам динин кабыл алып, исламга кирет, жүрөгүнө иман кирет. Ошондо пайгамбарыбызга өзүн арнады, өзүн пайгамбарыбыздын кызматында болду.
Peygamberimiz аны өзünün kızmatına aldı. ومنذ ذلك اليوم انتقل الغلام المحظوظ عبد الله بن مسعود من رعاية الغنم إلى خدمة سيد الخلق والأمم. Ошол исламга киргенден тартып, ислам динин кабыл кылгандан тартып, Peygamberimizдің кызматында болуп, кой кайтаруу кызматынан Peygamberimizдің кызматына өттү. لازم عبد الله بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة الظل لصاحبه. Abdullah ibn Mas'ud кудум күн тийип турганда басып кетебиз го, жаныбызда көлөкө да кошо кетет го. Ошол көлөкөсү сыяктуу жанында ушунчалык жакын жүрдү дейт пайгамбарыбызга. فكان يرافقه في حله وترحاله. Пайгамбарыбыз эч жака сапар кылбай үйүндө болсо дагы жанында жүрөт эле, сапарга чыкса дагы жанына кошулуп алат болчу, өзүнүн көлөкөсү сыяктуу. ويصاحبه داخل بيته وخارجه. Үйүнө кирсе үйүнө кирет болчу, үйүнөн чыкса үйүнөн чыгат болчу, ээрчип жүрөт болчу. إذ كان يوقظه إذ نام ويستره إذا اغتسل. Эгер уктаса пайгамбарыбыз аны ойготот болчу, ойготкучу болчу. Эгер пайгамбарыбыз жона турган болсо, аны тозуп турат болчу. ويلبسه نعليه إذا أراد الخروج. Эгер сыртка чыккысы келсе, бут кийимин кийизет болчу. ويخلعهما من قدميه إذا هم بالدخول. Үйүнө киргиси келсе, бутун чечип берет болчу. ويحمل له عصاه وسواكه. Артында дайым анын мисвагын алып жүрүп, анын пайгамбарыбыздын таягын көтөрүп жүрөт болчу, дайым жанында даяр болуп. ويلج الحجرة بين يديه إذ أوى إلى حجرته. Пайгамбарыбыз өзүнүн бөлмөсүнө кирсе, ал дагы пайгамбарыбыздын бөлмөсүнө кирет болчу. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن له بالدخول عليه متى شاء. Ал эле болбостон пайгамбарыбыз ага качан кааласаң ошондо кире бер бөлмөмө деп уруксат берет Абдулlah ибн Мас'удга. والوقوف على سره من غير تحرج ولا تأثم حتى دعي بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Эч кандай кыйналбастан эле пайгамбарыбыздын бардык сырларын билет болчу да. Жана ушунчалык көп сырларын, бардык сырларын билген үчүн аны пайгамбарыбыздын сырынын досу деп атап коюшкан Абдулlah ибн Мас'удду. Рубия Абдулlah ибн Мас'уд фи бейти Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям фахтада би хадиhi. Абдулlah ибн Мас'уд пайгамбарыбыздын үйүндө пайгамбарыбыздын тарбиясын алып чоңойду. Караңыз, мындан өткөн чоң тарбия, мындан өткөн жакшы бир бактылуулук барбы? Пайгамбарыбыздын өзүнөн тарбия алып атасың. Мындайча айтканда, Аллах Тааладан тарбия алып атасың. Пайгамбарыбыз Аллах Тааланын тарбиясынан башка тарбия бермек беле. Ошондуктан бул эң бактылуу сахаба болгон. Жана пайгамбарыбыздын туура жолун ээрчиген. Ва тахаллаqa би шамаилихи. Пайгамбарыбыздын сыпаттары менен сыпатталган. Ва табааху фи кулли хуслатин мин хисалихи. Пайгамбарыбыздын бардык кулк мүнөздөрүн өзүнө алып алган эле дейт да. Ээрчиген эле дейт, аткарган эле бардык кулк мүнөздөрүн. Хатта кыйла анху, ал жөнүндө айтылат. إنه أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا. Abdullah ibn Mas'ud жөнүндө айтышат. Ал сахаба пайгамбарыбызга эң жакын адам эле дейт да. Пайгамбарыбыздын жолуна эң жакын, ошондой эле кулк мүнөзү дагы эң окшош, эң жакын сахаба деп айтышкан. Ва тааллама ибн Мас'уд في مدرسة الرسول صلوات الله عليه فكان من أقرأ الصحابة بالقرآن. Ал эле болбостон пайгамбарыбыздын мадрасасында, пайгамбарыбыздын мектебинде, пайгамбарыбыз өзү эле туруш эле бир мектеп болгон да. Өзү эле бир мектеп болгон. Ошол пайгамбарыбыздын мадрасасында окуп, Кур'ани Каримди эң жакшы окуган, эң жакшы жаттаган Абдулlah ибн Мас'уд болгон. Ва афқахихим би маанихи. Ошондой эле Кур'ан аяттарынын маанилерин эң терең кандай болсо ошондой түшүнгөн Абдулlah ибн Мас'уд болгон. Ва а'ламихим би шар'илlah. Аллах Тааланын шариятын эң жакшы билген сахабадагы Абдулlah ибн Мас'уд болгон дейт. Ва ла адалла ала залика мин хикаяти залика ar-rajul allazi aqbala ala Umar ibn al-Khattab wa huwa waqifun bi Arafata faqala lahu. Буга эң көп далалат кылган нерсе Абдулlah ибн Мас'уддун Куранда эң жакшы маанисин дагы эң жакшы түшүнгөн, эң күчтүү алым экендигине эң көп далалат кылган нерсе ушул окуя болчу дейт да. Бир күнү
Omar ibn al-Khattab Arafat'ta turganda bir adam gelip de "Ci'tu ya Amirul Mu'minin min al-Kufati ve taraktu biha rajulan yumli al-masahifa an zahri qalbihi fa ghadiba Umaru ghadaban فلما غضب مثله وانتفخ حتى كاد يملأ ما بين شعبتي الرحل وقال". Ошондо ал адам келип айтат: "Эй, момундардын амири, мен Куфадан келдим жана аркамда дейт Куфада ушундай бир адамды калтырып келдим" дейт. Ал Куранды ушунчалык жүрөгүнүн түпкүрүнө киргизип алган, ушунчалык бекем жаттап алган дейт да. Ал Курандан ачып окуп бербей, тескерисинче өзүнүн акылынан окуп берет эле, жатка билет эле Курандычы. Бирөөгө жаздырыш үчүн окуп берет болчу мындайча айтканда. Ошондой адамды калтырып келдим аркамда дегенде, Омар радиаллаху анху ушунчалык болуп көрбөгөндөй ачуусу келип, жини келип кетет да. Кызарып кетет, жүзү кызарып, ушунчалык кызарып, жини келип кетет дагы. Айтат: "Мен хуа вайхака" дейт да. "Эй сен, ал ким ал" деп ушунчалык таң калып, жини келип мындай сураганда, "Кала Абдуллах ибн Мас'уд", ал Абдуллах ибн Мас'уд деп жооп берет. فما زال ينطفئ ويسر عنه حتى عاد إلى حاله ثم قال. Ал ушунчалык жини келип турган жеринен дароо өзүнө келет дагы, ачуусу кетип, өзүнө келип, жумшарып калат дагы, айтат: "Вайхака والله ما أعلم أنه بقي أحد من الناس أحق بهذا الأمر منه وسأحدثك عن ذلك". Субханалла, эй сен дейт да, мен Аллах Таалага касам ичип айтам, ал Абдуллах ибн Мас'удтан дагы татыктуу адам жок деп ойлойт элем дейт да. Анан сен бир адамды калтырып келдиң дегенинде мен ушунчалык ачуусу келип кетти го. Эмне үчүн ачуусу келди? Себеби башка адамды айтып койду деп ойлоду да. Бул жакта ушунчалык күчтүү Куранды билген Абдуллах ибн Мас'уд турса, бул башка эле бирөөнү айтып атабы деп ушунчалык ачуусу келип, жини келип кетти да. Абдуллах ибн Мас'удтан дагы өткөн Куранды жакшы билген адам жок деп айтып атат да, мындайча айтканда. واستأنف عمر كلامه فقال. Ошентип сөзүн дагы улантып айтты: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر ذات ليلة عند أبي بكر". Bir günü Peygamberimiz Abu Bakr менен чогуу кешинде сүйлөшүп отурат эле. Esmaru деген ошол кешинде сүйлөшүп отурганда айтып коет. ويتفاوضان في أمر المسلمين. Ошондой эле мусулмандардын иштери жөнүндө, мусулмандардын абалдары жөнүндө сүйлөшүп, эстеп отурушат эле. Ва кунту ма'ахума, мен алар менен бирге болчум. Сумма хаража Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ва харажна ма'аху. Ошондо Пейгамбарыбыз ал жерден туруп чыгып кетти, биз дагы ал менен чыктык. Fa iza rajulun qa'imun yusalli bil masjid lam natabayyanhu. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع إليه ثم التفت إلينا وقال. Ошентип чыгып кете атсак эле дейт, мечитте бир адам намаз окуп жатыптыр дейт да. Аны алыстан көрүп тааныбадык жүзүн. Түнү болчу да, аны алыстан көрүп жүзүн тааныбашты, намаз окуп аттыр да, караса. Ошондо Пейгамбарыбыз токтоп калды дагы, аны карап, угулуп туруп калды Куран окуп атканын. Ошондо бизге карап айтты дейт: "Мен сарраху ан яқра ал-Qur'ана ратбан кама назала фалияқраху ала қираати ибн Умми Абдин". Кимде ким Кур'ани Керимди, Кур'ан аяты кандай таза бойдон түшсө, кандай окулуп түшкөн болсо, ошондой окушту кааласа дейт, анда Ибн Умми Абдын баласы ошонун кырааты менен окушсун деп айтты да Пайгамбарыбыз. Мындайча айтканда, Абдуллах ибн Мас'уд Куран кандай окулуп түшкөн болсо, ошондой кыраат менен окуйт болчу экен. ثم جلس عبد الله بن مسعود يدعو فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له. Намазын окуп бүтүп, дуа кылып отуруп калды да Абдуллах ибн Мас'уд. Ошондо Пайгамбарыбыз аны көрүп айтты: "Сәл ту'та", сура берилет деп айтты да бул жакта туруп. Ал алыста турат да, мешитте окуп атат да, дуа кылып атат. Пайгамбарыбыз алыстан карап туруп, ага озбай эле айтып атат Абдуллах ибн Мас'удга: "Сура берилет сага, сура берилсин" деп атат да. Эмнени кааласаң берилет деп атат азыр. Эмнени дуа кылып Аллах Тааладан эмнени сурасаң берилет деп айтып атат да. Сумма атба'a Умару яқул. Умар ошондо айтты: فقلت في نفسي والله لا أغدون على عبد الله بن مسعود ولا أبشرنه بتأمين الرسول صلى الله عليه وسلم على دعائه. فغدوت عليه فبشرته فوجدت أبا بكر قد سبقني إليه فبشره. İçinden aytты: "Men эртең менен адамдардан эң биринчи барып, ушу Пайгамбарыбыздын айткан сөзүн Абдуллах ибн Мас'удга
сүйүнчүлөйүн деп айтты да ичиненчи. Барса ал жерде Абу Бакыр барып калган болот да. Умардан да биринчи Абу Бакыр барып ага сүйүнчүлөп койгон болот. Бул сүйүнчүнү жеткирүү боюнча Абу Бакыр менден өтүп кетти деп ичинен мындай өкүнүп жиберет да. ولا والله ما سابقت أبا بكر إلى خير قط إلا سبقني إليه. Аллага касам ичип айтам, Абу Бакыр бир жакшылык иш боюнча менден дайым алдыда жүрөт эле. Мен андан эч качан алдыга өтө албадым деп айтат да Умар. ولقد بلغ من علم عبد الله بن مسعود بكتاب الله أنه كان يقول والله الذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت. Абдуллах ибн Мас'уд өзү жөнүндө ушинтип айтат. Жалгыз гана татыктуу зат болгон Аллах Таалага касам ичип айтам дейт. Кур'ан-ы Каримде кандай гана аят түшпөсүн, мен ал кайсыл жерде түшкөнүн билем деп атат да. Кайсыл аят түшпөсүн, мен бардык аятты кайсыл жерге түшкөнүн билем деп атат. Кайсыл жерде. Ва а'ламу фима назала. Жана ал аят эмне үчүн сабабын нузул деп коет. Эмне үчүн түшкөнүн дагы билем дейт да. ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطيء لا أتيته. Эгер бул Кур'ан илими боюнча аяттарды кайерге түшкөнү, себебин нузул, баардык өкүмдөрү, маанилери, маңыздары баарын менден дагы жакшы билген бир адам боло турган болсо дейт, мен дароо жолго чыгам дейт ал үчүн. Андан илим алуу үчүн, ал адамдан илим алуу үчүн дароо эч убактымды кетирбей туруп, канчалык чарчоо, канчалык аракет кылыш керек болсо, баардык нерсени сарптап туруп, дароо ошонун жанына барып, ошол нерселерди андан үйрөнөм деп айтты Абдуллах ибн Мас'уд. لم يكن عبد الله بن مسعود مبالغا فيما قاله عن نفسه. Абдуллах ибн Мас'уд өзү жөнүндө айткан сөзү мындай апуртуу эмес болчу, өзүн өзү мактануу эмес, мындайча айтканда болгон акыйкат сөздү айткан эле дейт да. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلقى ركبا في سفر من أسفاره والليل مخيم يحجب الركب بظلامه. Bir günü Umar ibn Khattab түнү булуттар каптап, булуттардын көлөкөсү түшүп, аябай капкараңгы болуп турган учурда бир кербенди жолуктурат да. Алыстан жолуктурат Умар ibn Khattab. وكان في الركب عبد الله بن مسعود. Ал кербенде Абдуллах ибн Мас'уд да бар эле. Умар радияллаху анху ошондо өзүнүн кол астындагыларга айтты. Алар кимдер экенин, каяктан келип атыптыр деп сураа деп жөнөттү да. Ошондо Абдуллах ибн Мас'уд жооп берди. Фаджил амиq. Терең өрөөндөн келдим дейт да. Терең өрөөндөн деп бир Кур'ан усулу менен сүйлөп жатат да бул жерде. Терең өрөөндөн келдим дейт. Факола Умар, ошондо Умар айтты. Айна туридун. Кайсыл жака баратасыңар деп суратты да. Факола Абдуллах айтты. Ал-байт ал-атиq. Байт ал-атиq деп Кур'анда келет да. Мындай колдона беришпейт болчу. Бул Кур'анда келген сөз. Байт ал-атиq деп Кабаны айтат да. Шарафатту Кабаны айтып жатат. Кабадан келип жатам дейт. Факола Умар айтты. Инна фихим алиман. Ошондо Умар айтты. Бул кербендин ичинде бир алымы бар экен деп ойлоп калды да, шектенип баштады. وأمر رجلا فناداهم أي القرآن أعظم. Кол астындагыларга суратты дагы. Кайсыл Кур'ан-ы Каримдин кайсыл жүзү, кайсыл бөлүгү эң улуу деп суратты да. Эң чоң сүрө деп суратты да. Абдуллах ибн Мас'уд жооп берди. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллаху ла илаха илля хувал хайюл кайюм. Ла та'хузуху синату ва ла наум. Аллах Тааладан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Ал тирүү дейт Аллах Таала. Жана койюм дейт. Бардык жараткан макулуктардын бардык ааламды эч кынтыксыз жаратып туруп, ошолордун бардыгын кумурска болобу, чиркей болобу, адам болобу, жылдыздар болобу, ай күн болобу, бардыгын эч кынтыксыз жаратты дагы, ошолорду бир тартип менен жүргүзүп турат Аллах Таала башкарыпчы. Ошону койюм деп айтат Аллах Тааланын сыфаты. Ла та'хузуху синатун. Ошондой эле Аллах Тааланы мындай бир үргүлөө да албайт да. Кээде биз уктайбыз го. Отуруп кээдемде үргүлөп кетебиз, бирок чыныгы укташтык эмес да. Кичине гана көзүбүз илинип кетет, үргүлөп кетебиз. Ушул нерсе дагы болбойт дейт Аллах Таалада. Эгер Аллах Таалада ушул нерсе болгондо бир гана үргүлөп кеткенде бардык аалам башаламан болуп кетмек да, башкарылбай калмак. Азыр бир секунданын кичинекей убакытта дагы көздү ачып жумганчалык убакыттан дагы аз убакытчалык дагы Аллах Таала мындай бош койбойт да, эч бир немени бош таштап койбойт, бардык нерсени мындай башкарып турат Аллах Таала, жүргүзүп турат өзүнүн
системасын мындайча айтканда түзүп койгон, аламды түзүп койгон да, ушул аламды бир система деп элестетсек, ушуну жүргүзүп турат, бир мотор сыяктуу жүргүзүп турат да, эч токтотпойчу. Ошондой эле уйку дагы баспайт дейт да Аллах Тааланы. Аллах Таала уйку эмес, үргүлөө дагы баспайт дейт. Үргүлөбөйт да, көзү дагы илинип кетпейт да, мындай эч качан мындай кабилетте болуп калбайт да Аллах Таала. Кола ушул аятты окуп берди да Абдуллах ибн Мас'уд. Кола надихим айюл Кур'ани ахкаму. Ошондо Омар айтты, кайсыл Кур'андын кайсы бөлүгү ахкам деди да, кайсыл аяты ахкам. Ахкам деп усулул фикх илиминде келет. Мухкам, муташабих деп келет да аяттарчы. Мухкам деп ал аяттын маанисин башка бир мааниге оодара албайбыз да. Таквил кыла албайбыз. Башкача айтканда мухкам да, кандай келген болсо аят, ошондой гана түшүнөбүз да. Башка мааниде түшүнө албайбыз эч качан. Ошол аяттарды мухкам деп коет. Мисалы Аллах Таала билүүчү, алым деп, алим деп, бардык нерсени билип туруучу деп айта турган болсок, ушул аяты мухкам. Неге? Себеби барып туруп Аллах Таала билбей калышы мүмкүн эмес да. Барып туруп билбей калышы мүмкүн эмес. Же болбосо Аллах Таала билет, бирок кичине ушул жердин бир нерсесин билбей калышы мүмкүн деген маани дагы чыкпайт да бул жердечи. Ошондуктан мухкам деп коет бул аятты. Умар радиаллаху анху ошентип сурап жатат да. Кайсыл аят ушунчалык мухкам менен башка мааниге оодарып жиберүү эч качан мүмкүн эмес деп сураганда, Абдуллах айтат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инналлаха я'муру бил-адли вал-ихсани ва ита'i зил-курба. Маанисине келе турган болсок, бул аяттын акыйкатта Аллах Таала адылга буйрат дейт да. Башкача айтканда, адыл деп тавхид вал инсаф дейт да. Тавхидке, Аллах Тааланы жалгыздоого, инсаптуу болууга Аллах Таала буйрат дейт. Вал ихсан, ошондой эле ихсан кылууга буйрат дейт. Бул жерде ихсан дегенде эки ихсан жөнүндө сөз кылып жатат. Биринчиси Аллах Таалага болгон ихсан. Аллах Таалага дагы ихсан болобу дей турган болсок, ооба, Аллах Таалага дагы ихсан болот экен. Кантип болот десек, Аллах Тааланын баардык буйруктарын, парыздарын толук түрдө аткарган болсок, Аллах Таалага ихсан кылган болот экенбиз. Ал эми экинчи түрү болсо, адамдарга, Аллах Тааланын пенделерине, кулдарына болгон ихсан кандай болот десек, эгерде ким бизге зулум кыла турган болсо, биринчи өзүбүздүн ачуубузду басабыз, чинденбейбиз дагы. Ал эле болбостон кечирип салышыбыз керек да. Бизге зулум кылган адамды кечирип салышыбыз керек. Ушул ихсан болот экен. Ошондой эле ким бизден тыйып кое турган болсо, бир нерсени бербей кое турган болсо, биз ага эң жакшысын беришибиз керек экен ошол учурда. Бул паланча мага мындай бербей койду эле, мен дагы бербейм, эмне өзүнө каршы жооп берем деп андай кылбашыбыз керек экен да. Ал бербесе, мейли сен бере бер. Мейли сенден тыйып койсо, сен тыйба. Бир нерсе сурап келсе бер. Эгер ким туган уруктар болобу, тааныш достор болобу, мамилени үзүп кое турган болсо сенден, сен ошол мамилени барып туруп ула дейт да. Мамилени улаштык, тууганчылыкты улаштык качан болот? Ал сени келип улап атканда, анан сен да улашың керек. Жок, андай болбойт. Качан гана тууганчылыкты улайбыз? Алар сенден мамилени үзүп койсо, ошондо сен барып улап атсаң, ошондо ушул нерсеге амал кылган болобуз да. Ошондо тууганчылыкты улаган болобуз. Азыркы кээ бирки адамдар кичине гана дүйнө үчүн, кичине мал мүлк үчүн, кичине гана акча үчүн өздөрүнүн туугандарынан баш тартып жүргендер болуп жатканын көрүп эле келатабыз, күбө болуп атабыз ушул нерселерге. Чыныгы акыл эстүү, көп нерсени билген, көп нерсени түшүнгөн, туура, терең ой жүгүртүп, ой калчай билген адам эч качан мындай кылбайт да. Кичинекей дүйнө үчүн, ушул убактылуу эле дүйнө үчүн тууганчылыкты үзүп, душмандык кылып, кек сактап жүргөн ошол нерселерге эч качан барбайт да. Чыныгы акылдуу, чыныгы мусулман адам. Чыныгы мусулман адам эмне кылат? Акыретин ойлойт да. Тил жакта түбөлүктүү жашоо болот. Түбөлүктүү жашайбыз ал жактачы. Ошондой өтө кенен түбөлүктүү жашоого бара турганыбызды билип туруп бардыгыбыз бул жашоодо кыска эле убакытта ушул дүйнөлүк нерселерге байланып, адамдар менен бири-бирибиздин көңүлүбүздү оорутуп, тууганчылыкты, досторлукту үзүп, мамилени үзүп салганыбыз бул бир акылдуу адамга жарашпайт да. Бир мусулманмын деген адамга эч качан жарашпайт. Чыныгы акылдуумун, чыныгы мусулманмын, чыныгы имандуумун десе, ал бул дүйнөнүн дүйнөлүк майда чүйдө нерселерине эч качан көңүл буруп отурбайт.
Bir гана Аллах Тааланын ыраазычылыгы деп берет. Мейли ал келип бизди сөксүн, мейли урсун, мейли бизге зулум кылсын, малыбызды тартып алсын, жаман сөз сүйлөсүн, аркабыздан сүйлөсүн, эмне болсо дагы ал нерселерге көңүл бурбай, мен Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн гана деп жашашыбыз керек болот. Бул аяттын маанисин окуй турган болсок, Аллах Таала инсафтуу болууга, тавхидке Аллах Тааланы жалгыздоого буйрат дейт акыйкатта. Ошондой эле ихсан кылууга айттык, ихсан экиге бөлүнөт деп. Ихсан айттык, бул жерде эки ихсан жөнүндө айтып жатат. Аллах Таалага болгон жана анын пенделерине, кулдарына болгон ихсан деп. Ва ита изил курба, жакындарга садака берүү дейт да, жакын туугандарыбызга садака берүү. Эң эле татыктуу болгон садакага биринчи жакындарыбыз болот экен, тууган уруктарыбыз, аке экөөбүз, эже карындаштарыбыз, эң эле жакындарыбыз садака алууга дагы укуктуу болот экен мындайча айтканда. Бул жакта жакындарыбыз кыйналып жашап жүргөн болсо, башка эле бир тааныбаган бир адамдарга берүү туура эмес болуп калат экен да. Ошо биринчи өзүбүздүн жакындарыбызга садака берип, ошолордун муктаждыктарын кандырып алышыбыз керек болот экен. Ушул аятты окуп берет. Окуп бергенде факола Умар Аллахтан разы болсун айтты: "Надихим айул Кур'ани ажмау." Кайсыл Кур'андын бөлүгү, кайсыл Кур'андын жүзү дейт, өкүмдөрдү, хидаят туура жолду көп мындай маанини камтыган аят деп сурап атат да. Кур'андын кайсы бөлүгү ушунчалык көп өкүмдөрдү камтыйт, маанилерди камтыйт деп сурайт. Ошондо Абдуллах ибн Мас'уд айтты: "Бисмиллахир-рахманир-рахим. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره." Кимде ким кыпындай эле бир дандын кичинекей бир бөлүгүнчөлүк жакшылык кыла турган болсо дейт, анын сообун сөзсүз көрөт дейт да. Ал эми кимде ким ушундай кыпынчалык эле жаман нерсе кылып кое турган болсо, анын жазасын албетте тартат дейт да. Эч качан мындай көңүл бурулбай, маани берилбей калбайт да бул нерселерчи. Кичинекей биз ойлошубуз мүмкүн, бул көз жумуп кое турган нерсе го депчи. Бирок ал нерселер балким Аллах Тааланын алдында тоодой бир жаман нерселер. Эч качан эч нерсе калбайт биздин жашообузда. Бардык нерсе жазылат. Факола Умар, ошондо Умар айтты, Аллахтан разы болсун: "Надихим айул Кур'ани ахвафу." Кайсыл Кур'андын жүзү, кайсыл аят мындай аябай коркутат дейт адамдычы. Ушунчалык коркуткан аят кайсыл деп суратты. Ошондо Абдуллах ибн Мас'уд айтты: "Бисмиллахир-рахманир-рахим. Лейса би аманиюкум вала амани ахлил китаб. Мен я'мал су'ан юзза бихи вала яджид лаху мин дуниллахи валия вала насира." Бул жерде маанисине келе турган болсок, айтат: "Эй мушриктер, капыр мушриктер жана эй китеп ээлери" дейт да. Бул жерде иш силер ойлогондой эмес дейт. Силер жакшы амал кылбай, иман келтирбей, туура иман келтирбей туруп, үмүт кылып жатасыңар дейт да. Бирок силер үмүт кылгандай эмес бул жерде дейт да, силер ойлогондой эмес дейт. Мен я'мал су'ан. Ким капыр болобу, мусулман болобу, жаман иш кыла турган болсо дейт, юзза бихи дейт да. Ал иши үчүн сөзсүз жазасын алат. Вала яджид лаху мин дуниллахи валия. Ошондой эле бул учурда жаман нерселерди, жаман амалдарды кылган учурда Аллах Тааладан башка бир камкорчу табылбай калышат, вали табылбай калышат, бир камкор боло турган кыйынчылык учурда бирөө камкор болушу мүмкүн бул дүйнөдө. Бирок акыретте жаман иштерди кылып жүргөн болсок, акыретте бир гана Аллах Таала гана камкорчу боло алат да. Бардыгы качып кетишет бизден. Бир гана Аллах Таала калат дейт, камкорчу боло алат дейт. Вала насира, ошондой эле жардамчы дагы таппай калышат дейт да. Кайра эле барып Аллах Таалага кайтышат дейт да, жардам сурап, өзүнөн жардам сурап. Факола Умару, ошондо Умар Аллахтан разы болсун айтты: "Кур'андын кайсы бөлүгү адамдарга дагы үмүт берип турат" дейт да, мындайча айтканда. Аллах Тааланын ырайымын, Аллах Тааланын кечиримин каалап, ушунчалык үмүт берген аят кайсыл деп сураганда Абдуллах жооп берди: "Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул я ибадияллазина асрафу ала анфусихим ла тaqnatu мин рахматиллахи инналлаха ягфирuz-зунуба жамиа иннаху хуал гафурур-рахим." Аяттын маанисине келе турган болсок, айтат: "Эй жаман нерседе, жаман иштерди ушунчалык көп кылып, улантып кылып жүргөн кулдарым" дейт да. Эч качан Аллах Тааланын ырайымынан, кечириминен үмүт үзбөгүлө дейт. Акыйкатта Аллах Таала бардык күнөөлөрдү кечирүүчү дейт.
кааласа бардык күнөөлөрдү кечирип салат дейт Аллах Таала. Эч качан үмүтүңөрдү үзбөгүлө, эй күнөөнү дайым улантып, эч токтотпой күнөө кылып жүргөн кулдарым. Аллах Тааланын рахматынан, Аллах Тааланын ырайымынан, кечириминен эч качан үмүт үзбөгүлө. Акыйкатта Аллах Таала бардык күнөөлөрдү кечирип салганга кадыр зат, кечирип салат. Бир гана ширк кылбаса эле бардык күнөөлөрдү кечирип салат. Ошондой эле ширк кылып, Аллах Таала ширк кошуп, бирок кийин тооба алган болсо дагы ошону кечирип салат дейт. Иннаху хуал гафур ар-рахим. Акыйкатта ал дейт Аллах Таала, мына ошол Аллах Таала күнөөлөрдү кечирет дейт да, күнөөлөрдү кечирип, аябай көп кечирип, ырайым кылат дейт бенделерине. Аябай көп ырайым кылуучу жана кечирүүчү дейт Аллах Таала. Бул аят эмне үчүн түшкөн десек, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Вахши, мындайча айтканда, Вахши ким? Хамзаны өлтүрүп койгон адам, Хамзаны өлтүрүп койгон адамга Пайгамбарыбыз бир адам жөнөтөт дагы, исламды кабыл ал деп айтат. Исламга кел деп айтат да. Ошондо ал Пайгамбарыбызга жөнөтөт, сен кантип мага ушуну айтып жатасың, исламга, сенин диниңе киришимди кантип айтып жатасың? Мен өлтүрдүм, адам өлтүрдүм дейт, сенин досуң, сенин сахабаңды Хамзаны өлтүргөм дейт, мындайча айтканда. Ошондой эле ширк кылдым дейт, Аллах Таалага шерик коштум, зина кылдым, кылбаган күнөөлөрүм калбады. Мен кантип эле эми динге кирип кетмек элем, мындайча айтканда кечирим болчу эле мага дейт да. Мындай адамдарга азабы дагы көбөйтүрүлүп берилет го. Мен булардын баарын жасадым го деп айтат. Ошондо Аллах Таала дагы бир аятын түшүрөт. Илля мен таба ва амана ва амила амалан салиха. Бир гана тооба кылып, жана Аллах Таалага ыйман келтирип, андан кийин жакшы амалдарды кыла турган болсо дейт, ошолорду кечиребиз дегенде, хаза шартун шадидун лаалли ла aqdiru алейх. Бул аябай оор шарт экен. Ыйман келтирип, андан кийин дагы жакшы амалдарды кылгандан кийин, андан кийин кечиребиз мени деп айтат да. Аябай оор экен бул шарт. Файл гойрзал, мындан башкасы барбы дейт да. Мындан башка жеңилирээк нерсе барбы деп сурайт. Ошондо Аллах Таала башка аятын түшүрөт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инналлаха ла ягфиру ан юшрака бихи ва ягфиру ма дуна залика лиман яша. Акыйкатта Аллах Таала ширк кылгандарды кечирбейт дейт. Аллах Таалага шерик кошуп, тоо таштарга, мазарларга, толтура нерселерге, уйларга не болбосун, бардыгына сыйынып ширк кылгандар, мончокторду, тумарларды таап алып, ошолорго ширк кылгандардын баарын кечирбейт дейт. Ширк кылгандарды кечирбейт Аллах Таала. Ва ягфиру ма дуна залика лиман яша. Ал эми ширктен башка күнөөлөрдү, чоң күнөөлөрдү кимди кааласа кечирет, кимди кааласа кечирбейт деп атат да. Вахши буну угуп, мен шек күмөнгө түшүп калдым, эми кечиребейби, элүү болуп калды деп атат да. Ошондон кийин ушул аят түшөт. Кайсы аят түшөт? Кул я абадияллазина асрафу. Эй, күнөөгө дайым батып жүргөн, күнөөнү эч үзгүлтүксүз кылып жүргөн кулдарым, ла тaqnatu, Аллах Тааланын ырайымынан, Аллах Тааланын кечириминен үмүт үзбөгүлө. Акыйкатта Аллах Таала күнөөлөрдүн баарын кечирет деген ушул аят түшөт да. Иннаху гафурур рахим. Аллах Таала аябай көп кечирүүчү жана ырайым берүүчү дейт да. Ушул аят түшкөндө мына эми жеңил болду мен үчүн деп туруп, ошондо исламды кабыл кылат. Аяттын маанисин дагы көрдүк. Факала Умар, ошондо Умар Аллахтан разы болсун айтты. Надихим афикум Абдуллах ибн Мас'уд. Силердин араңарда Абдуллах ибн Мас'уд барбы деп сурайт да. Ошондо ооба деп жооп беришет. Валам якун Абдуллах ибн Мас'уд قارئا عالما عابدا زاهدا فحسب. Абдуллах ибн Мас'уд бир гана аябай Куранды жакшы окуган, жакшы билген алым, ошондой эле көп ибадат кылган, дүйнөдөн өзүн алыс туткан адам гана болбостон дейт. Ва иннама кана ма'a залика qawiyyan haziman mujahidan miqdaman iza jaddal jid. Эгер ушунчалык оор түйшүктөр, ушунчалык кыйынчылыктар, оорчулуктар келе турган болсо, аябай күчтүү болуп кетет дейт да. Күчтүү болуп, алым эле болбосун, күчтүү болуп, күчкө толуп, мужахид болуп, эң алдыда жүрөт эле. فحسبه أنه أول مسلم على ظهر الأرض جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Аны далилдөө үчүн бир эле окуя жетиштүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Куранды ачык окугандан кийин экинчи адам Абдуллах ибн Мас'уд болот да. Ушул сахаба ачык, эч жашырбай Курайш капырларынын алдында окуп берет, мушриктердин алдында. فقد اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وكانوا قلة مستضعفين فقالوا. Пайгамбарыбыздын сахабалары
bir günü Mekke'de çoğuluşat. Alar aябай az, алсыз болчу да. Алар айтышты да. Аллах Таалага касам ичип айтабыз дейт. Ма самиат Курайшин хазал Кур'ана южхару лаха бихи кат. Курайш мушриктери эч качан бул Куранды ачык түрдө окулганын угушпады дейт. Фамен рожулун юсмаухум иягу. Бизден кимибиз ушунчалык эркек болуп ал Куранды угузалат экен деп айтышты да. Факала Абдуллах ибн Мас'уд, шонда Абдуллах ибн Мас'уд айтты: "Ана усмиухум иягу." Куранды мен аларга угузам, мен окуп берем деп айтты. Факалу айтышты: "Инна нахшахум алейка." Биз алар сага зыян берип коет, сени өлтүрүп коюшат деп коркобуз дегенде: "Иннама нуриду раджулан лаху аширатун тахмихи ва тамнa'uhu minhum иза арадуху бишар." Биз сени эмес, биз мындай өзүнүн мындай абийирдүү, мансаптуу туугандары, күчтүү туугандары, тааныштары бар адамды каалайбыз дейт. Сен барсаң азыр сен эч кандай эле таанышың жок, сени өлтүрүп коюштары мүмкүн дейт да. Факал ошондо айтты: "Дауни фа инналлаха саямнауни ва яхмини." Кой бергиле, мен барып өзүм окуп берем. Эч кимге муктаж эмесмин. Мени Аллах Таала коруйт дейт да. Аллах Таала мага жардам берет. ثم غدا إلى المسجد حتى أتى مقام إبراهيم في الضحى وقريش جلوس حول الكعبة فوقف عند المقام وقرأ. Ошентип эртең менен Ибрахимдин орду деген жер бар Меккеде. Ошол жерге барды духа учурунда, духа убактысында. Курайш эли ал учурда ошол жердин айланасында отурушкан болчу. Ошондо барып туруп окуп берди да. Кайсын окуп берди? Бисмиллахир-рахманир-рахим деп үнүн бийик көтөрдү дагы. Ар-Рахман алламал Кур'ан халакал инсана алламахул баян. Ва мадо яқрауха. Ошентип окуп улантып кете берди, токтобой. Бул Умми Абдын баласы эмне айтып жатат деп таң калып карап туруп калышты. Айтышты ага: "Сага лаанат болсун ага. Иннаху яклу ба'да ма жаа бихи Мухаммад." Ал Мухаммадка келген нерселер сөздөрдүн кээ бирлерин окуп жатат. Лаанат болсун ага деп кыйкырып жиберишти. Ва қому илейхи ва жa'алу ядрибуна вajhahu ва хува яқрау хатта балага минха ма шаа Аллаху ан яблуга сумма инсарафа иля асхабихи ва даму ясилу минху фақалу лаху. Алар дароо ордунан туруп мушриктер аны бетине уруп башташты да, сабап коюшту. Ябай сабап, ал окуп атат, сабап атса деле окуп атат. Куранды токтотуп, андан аябай бети башынан канжалап агып өзүнүн досторуна барганда алар айтышты: "Хазаллази хашина алейка." Сени ушундай кылат деп биз корккон элек да деп айтышты. Факала ал айтты Абдуллах ибн Мас'уд: "Валлахи ма кана а'дауллахи ахвана фи айни минхум ал-ана." Аллах Таалага касам ичип айтам, азыр ушунчалык менин көзүмдө дейт да алар. Ушунчалык оңой эле нерсе болуп калышты дейт да. Эч мындай урушту, ар нерсе кылышты, бирок эч мындай зыян бербегенде эле бир нерсе болуп, бир чирке сыяктуу эле бир нерсе болуп калышты көзүмдө дейт да. Ва ин ши'тум ла угадияннахум бимислиха гадан. Эгер кааласаңар мен эртең дагы ушинтип барып окуй берем, күнү окуй берем деди. Ошондо айтышты: "Ла хасбука лакад асмa'тахум ма якрахун." Бул жетиштүү болот. Алар жаман көргөн нерсесин окуп бердиң, ушул дагы жетиштүү деп айтышты. Аиша Абдуллах ибн Мас'уд иля замани хилафати Усмана радиаллаху анху фаламма марида марадан ал-маути жа'аху Усману айдан фaqala lahu. Абдуллах ибн Мас'уд Усман радиаллаху анхунун халифалыгы доорунда да жашады. Ошондо өлүм төшөгүнө жатып калган учурда Усман, Аллахтан ыраазы болсун, ага келип айтты, зиярат кылып келди да, барып атканда: "Ма таштаки?" Эмне дейсиң дейт да. Эмне доматың бар дейт. Айтты: "Мен күнөөлөрүм" дейт да. "Мен күнөөлөрүм, ушул көйгөйүм бар" деди. Кала фама таштай. Жана эмнеден домат кыласың, эмнең бар дегенде: "Рахмат Рабби, Аллах Тааланын ырайымын каалаймын" деди да. Кала ала амуру лака би атаика аллази имтанa'та ан ахзихи мунзир синин. Сага берилген мал мүлктөр, белектер берилген болчу сага, ошолорду жылдар бою албай келдиң, ошолорду алып келдирүүсүн каалайсыңбы? Мен буйрук берейин, сага алып келишет дейт. Осман, Аллахтан ыраазы болсун. Ошондо айтты: "Ла хажата ли бихи." Мен аларга муктаж эмесмин деди, мал мүлккө эч нерсеге муктаж эмесмин. Кала якуну ли банатика мин бa'дика. Андай болсо сен өткөндөн кийинки кыздарыңа калат да деп айтты да халифа. Ошондо айтканда: "Кала атахша ала банати ал-фaqra." Менин кыздарым кембагал болуп, кедей болуп калышат деп коркосуңбу?
إني أمرتهن أن يقرأن كل ليلة سورة الواقعة. Ben onlarga күнүгө дейт да, күнүгө кечинде Вакия сүрөсүн окууларына буйрук бердим, ошол нерсени үйрөттүм. Ва инни сами'ту Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам якул. Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтканын уктум эле, ушинтип айтканын. Men qara'a al-waqi'ata kulla laylatin lam tusibhu taqatan abada. Eğer kimde kim keçinde Vakıa süresini okusa, aga hiç kaçan keleylik kelbet, fakirlik kelbet dep aytkanын ukkan deyip Peygamberimizin. وَلَمَّا أَقْبَلَ اللَّيْلُ لَحِقَ عَبْدُ اللّٰهِ ibn Mas'ud بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى. Oşentip keçinde Allah Teala'nın canına barate, can beret. وَلِسَانُهُ رَبٌّ بِذِكْرِ اللّٰهِ. Tili bolsa Allah Teala'nı zikri kulu menen, esnö menen nımdalıp turdu. نَدِيٌّ بِآيَاتِهِ الْبَيِّنَاتِ. Şunda ele ayatlarda okup жүргөн болчу да, ошол тили менен, ошол тили дагы нымдалып турду, ачык аяттар менен. فصلى عليه جموع من المسلمين فيهم زبير ibn al-Awam. Ага жаназасын бардык көп мусулмандар жаназасын окушту. Алардын ичинде Зубайр ibn al-Awam деген сахаба дагы бар эле. Сумма дуфина фил Бакия деген жерге берилет. Yarhamullah. Allah Taala анын райымына алган болсун. Аллах Таала ушул сахабанын окуясынан ягандай чоң сабактарды алышыбызга, өзүбүзгө пайдаларды алышыбызга Аллах Таала насип кылган болсун. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха иллаллах, вахдаhu ла шарика лах, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуh. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.